Адил Турдукулов, Садыр Жапаров Кыргыздын Ли Куан Юсу деп аталып калат. Парламентаризмде негизги маңызы өкмөттү түзүү жана анын ишмердигин көзөмөлдөө. Азыркы башкы мыйзамдын долбоорунда өкмөт жогорку кеңешке эмес, түздөн-түз президентке баш ийет. Ошондуктан экс ажоолорго окшоп жаңы шайланган президент мамлекеттеги көйгөйлүү маселелерди өкмөткө оодара кое албайт, жоопкерчиликти өзүнө алат. Коронавирус күчөп же чек арада атышуу болуп калса, ал үчүн өзү керт башы менен жооп берет. Жогорку кеңеш дагы мурункудай өкмөттү сөксө да алар колдорун жайып берет. Анткени бүт бийликти президент өз колуна мыкчып алынган болот. Жаңы конституциянын долбоорунда так ошондой жазылган. Ошондуктан Садыр Жапаров тобокелчиликке барып жатат. Эгерде эбегейсиз чоң бийликти колдонуп, анын авторитарды башкаруусу аркылуу Кыргызстан, Сингапур, Түштүк Кореяга окшоп чукул түрдө экономика өнүгүп кетсе, Жапаров Кыргыздын Ли Куан Юсу деп аталып калат. Эгерде бир жылдын ичинде экономикада жылыш болбосо, коррупция азыркыдай эле деңгээлде болсо, кадрдык башаламан улана берсе, Жапаровдун бийлиги да өтө жаман аяктайт. Эки эле жол бар. Элдин уулу Шык Маматов. Садыр Жапаровдун эл алдындагы жоопкерчилиги мурунку президенттерге караганда 2 эсе чоң, себеби эл өзү так калып келип отургузду. Мурунку президенттердин эч бирисин эл тандаган эмес. Жапаров башынан көп кыйынчылыктарды өткөрдү. Полит заказ менен түрмөдө олтурду. Мигранттар менен чогуу жүрүп алардын жашоосун көрдү. Жакын адамдарын дагы жоготту. Башкача айтканда кан жутту. Мына ошону эл көрүп сезип туруп аны колдоого алышты. 90% карапайым калк колдоду. Садыр Жапаров ошол карапайым калктын үмүтү болуп жатат деп билдирди Алмамбет Шыкмаматов. Кулов, эгер жаңы конституция кабыл алынса, Түркмөнстан болобуз. Коомдук талкууга коюлган конституциянын жаңы долбоору кабыл алынса, Кыргызстан 30 жылга артка кетет. Мындай пикирин репортерго мурдагы премьер-министр Феликс Кулов билдирди. Ал сунушталып жаткан конституциянын жаңы долбооруна караманча каршы экенин, анткени ал Кыргызстанга диктатура алып келерин айтат. Конституциянын долбоорунда демократияны жокко чыгарган башкаруу системасынан сырткары ичинде карама-каршылыктар өтө көп дейт Кулов. Өтө көп туура эмес беренелер бар. Биринчиси өкмөттүн абалы. Анда президент өкмөттү башкарат деп жазылган. Бирок ошол эле учурда өкмөт башчы, премьер-министр бар деп жазылып турат. Ким башкарат өкмөттү? Түшүнүксүз. Өкмөт башчынын эч кандай укугу жок экен. 2 айгарым укугу бар экен. Отставкага кетүү тууралуу сурана алат жана президент мөөнөтүнөн мурун кызматтан кетсе, аны милдетин аткарат. Ушуну менен бүттү. Башка эч бир ыйгарым укуктары жок. Курултай тууралуу айтсак, ал чечим кабыл алганы менен, бирок аны сунуш катары гана бере алат экен. Курултай кайсы бир өкмөт мүчөсүн кызматтан алуу боюнча сунуш киргизе алат, бирок мындай укук парламентте жок. Парламент өкмөт мүчөлөрүн дайындап гана бере алат, бирок аларды кайра чакыртып алуу, кызматтан алуу функциялары жок. Курултайда болгону сунуш гана киргизе алат. Курултайды чакыруу укугу президентте гана бар экен, башка эч ким чакыра албайт. Мындай башаламан конституцияны биринчи жолу көрүп жатам, деди Кулов. Мындан сырткары ал аталган конституция Кыргызстанды демократиялык өлкө катары жок кыларын айтат. Бул конституция кабыл алынса, Түркмөнстан болобуз. Аларда маслихат бар, бизде курултай. Туура айтып жатышат, эгер бул кабыл алынса, 30 жылга артка кетебиз, деди Кулов. Мурунку өкмөт башчы бул конституциянын жаңы долбоору референдумдун өтүүгө мүмкүнчүлүгү өтө төмөндүгүн айтат. Конституциянын долбоорун депутаттардын 3/2 80 депутат демилгелеши керек. Азыр бул долбоорду колдогон депутаттардын бири баш тартканын айтышууда. 79 депутаттын демилгеси жарабайт. Депутаттардын бири баш тартканы чын болсо, демек демилге эми негизсиз десек болот. Референдум өтсө дагы деле акыл эси жайында адамдар колдобойт, кошоматчылар эле колдобосо, күч менен өткөрүшпөсө башка жол жок, дейт Кулов. Белгилей кетсек, конституциянын жаңы долбоору 17 ноябрда парламенттин расмий сайтына жарыяланды. Анын демилгечилери катары 80 депутаттын аты жазылган. Дастан Бекешев, Бакиевдин убагына жана авторитаризмге кайтып жатабыз. Парламенттин депутаты Дастан Бекешев Facebook барагында 17 ноябрда 80 парламентарий коомдук талкууга чыгарган жаңы конституциянын долбооруна комментарий берди. Бекешев, жаңы конституция кабыл алынса, өлкө авторитаризмге кайтышы мүмкүн деп эсептейт. Өлкө Бакиевчил заманга кайтып баруунун босогосунда турат. Бизди алдыда кыйын күндөр күтүүдө. 80 депутаттын аркасы менен артка кеттик. 2010 жылдын
7-апрелинде авторитардык режимге каршы чыгып каза тапкан 80ден ашуун мекендештерибиздин өлүмү унутулду. Биз кайрадан авторитаризмге кайтып жатабыз, деди Бекешев. Депутат жаңы конституциянын долбоорун качкын президент Курманбек Бакиевдин айланасындагы юристтер жазды деп эсептейт. Анын айтымында азыркы тапта президенттин аппаратында Бакиев президент болуп турганда ушул эле бөлүмдө юрист болуп эмгектенген Бектур Зулпиев иштеп жатат. Буга чейин бул тууралуу экс-президент Роза Отунбаева да айткан болчу. Бирок жеңилбеш керек, болбосо биз өлкө катары орто кылымга барып калабыз деп эсептейт Бекешев. Бекешев юристтерге, илимий ишмерлерге жана активисттерге өлкөнүн башкы мыйзамына өзгөртүү киргизүүгө каршы туруу үчүн биригүүнү сунуштады. Мен азыртадан баштап эле Конституциянын жаңы долбооруна каршы үгүттөгөн каршы тобун түзүүнү сунуштайм. Активдүү жарандарды бир катарга чогулууга чакырам. Мен конструктивдүү күчтөрдүн башын бириктирүүгө бүт күчүмдү жумшайм, дейт депутат. Бекешев жаңы Конституциянын долбоорун Бакиевтердин 2010 жылдагы 7-апрель үчүн өч алуусу деп атады. Мурда парламентти пластилин деп атачу элем. Суранам, мени кечириңиздер. Мен катуу жаңылышыпмын. Пластилин бекемирээк. Акаев Бакиев аздык кылыптыр да. Бизде алардан өткөн жаңы хан пайда болот. Садыр Жапаровдун тарапташтарынын бардыгын кийин ага каршы кыңк эте да албай калат. Түрмөгө камаласыңар же УКМКчылардын, ал тургай УККТнын да алдынан өтүп турасыңар, деп эсептейт ал. Конституция долбоор жогорку кеңештин сайтына жарыялангандан кийин соц тармактарда ал Конституция деп атала баштады. Октябрдын башында ушундай болсун, натыйжада эң эле уят болгон Кыргызстандын тарыхында принциби жок жана омбу-домбу парламент бизге түз эле авторитаризмге алып барган таптакыр эле жаңы конституцияны таңуулап бере салыш үчүн толкундоолор болгон эмес да, деп эсептейт юрист Сания Токтогазиева. Жаңы конституциянын долбоору боюнча референдум өткөрүүнү 2021 жылдын 10 январында кезексиз президенттик шайлоо менен бир күндө өткөрүү сунушталууда. Долбоордун негиздеме маалыматында учурдагы баш мыйзамды өзгөртүүгө андагы карама-каршылыктар жана боштуктар, бийликтин орнотулган системасынын натыйжасыздыгы жана анын жоопкерчилик механизмдеринин жоктугу менен шартталганы жазылган. Жаңы конституциянын көп талкууланган бөлүгү демилгечилердин ЖМКны цензурага алуу сунушу болду. Жаңы конституция долбоорунун 23 беренесинде мындай айтылат: Кыргыз Республикасында жалпы таанылган ыймандык баалуулуктарга, Кыргызстан элинин каада салттарына, ошондой эле эл аралык стандарттарга карама-каршы келген басылмаларга, анын ичинде электрондук алып жүрүүчүдөгү басылмаларга, ою-зоокторго жана коомдук иш-чараларга тыюу салынат. Мазмуну Кыргызстан элинин маданиятына жана элдин ыйманына зыян келтириши мүмкүн болгон маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында таратууга мыйзамга ылайык тыюу салынат же чектелет. Ошол эле учурда жалпы таанылган ыймандык баалуулуктар жана каада деп так кесе эмне тууралуу айткылары келгени жана аларды ким аныктаарын мыйзам долбоорунун демилгечилери такташкан эмес. Депутат Бакиров: авторитардык бийлик тууралуу кооптонгон пикирлерге кошулбаймын. Конституциянын жаңы долбоору боюнча парламенттин ыйгарым укуктары сакталат жана өлкөдөгү чарбалык иштерден баштап социалдык экономикалык маселелер боюнча жоопкерчилик президентте болот. Бул тууралуу 18 ноябрда Азаттыкка жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров билдирди. Ал баш мыйзамдын жаңы долбоору Кыргызстанды авторитардык өлкөгө айлантары тууралуу кооптонгон ойлорго толук кошула албай турганын айтууда. Андай пикирлер бар, бирок мен аларга толук кошула албайм. Себеби парламенттинде өзүнүн ыйгарым укуктары сакталган. Президент сунуш кылган өкмөттүн курамы, эсеп палатасы, сот, улуттук банк, башка прокурор боюнча парламенттин ыйгарым укуктары сакталган. Албетте, президенттин укуктары азыркы конституцияга салыштырганда кеңейтилген. Буга эмне себеп? Себеби 10 жыл аралыгында парламенттик президенттик башкаруу системасында жашадык. Коалициядан өкмөттөр түзүлүп, урап жатты. Канча деген өкмөт башчы алмашты, а жоопкерчиликти алган бир да коалиция, фракция же бир тарап болгон жок. Бул жерде жоопкерчиликти чарбадан баштап экономикалык жана социалдык саясат, эл аралык мамиле, чек ара жана башканын баарын президент алуу мүмкүнчүлүгү да, милдети да жүктөлүп жатат. Баш мыйзамдын жаңы долбоору парламенттин расмий сайтына 17 ноябрда жарыяланды. Анда көрсөтүлгөндөй конституциянын долбоорун референдумга алып чыгууга 80 депутат демилгечи болгон. Долбоордо президенттин укуктары кеңейтилип, мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилген. Ошондой эле парламенттин депутаттарынын саны 120дан 90го кыскартылып, өкмөттү башкаруу премьер-министр болгон президентке жана анын аппаратына жүктөлгөн. Укук коргоочулар жана айрым саясатчылар эгер бул долбоор кабыл алынса, Кыргызстанда авторитардык бийлик орной турганын айтып жатышат. Долбоорду ким жазганы азырынча расмий айтыла элек жана авторлор өз пикирин билдириши элек.
18 ноябрда Бишкек шаарындагы 1-май райондук сотунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин иши каралууда. Сот отурумун судья Мирлан Термечиковдун төрагалыгы астында өтүүдө. Анын жүрүшүндө мамлекеттик айыптоочулар 2 кылмыш ишин Кой Таш айылындагы жер тилкелерине мыйзамсыз ээ болуу жана мыйзамсыз баюу иштерин бириктирүү жөнүндө өтүнүч келтиришти. Атамбаев жана анын жактоочулары ага каршы болушту. Өз кезегинде Атамбаев мамлекеттик айыптоочуларга каршы өтүнүч келтирди. Судья Термечиков чечим чыгаруу үчүн кеңешме бөлмөсүнө кирип кетти. Тыныгуу учурунда Атамбаевди конвойлор сот залынан алып чыгып бара жатышканда, ошол учурда Атамбаев жубайы Раиса Атамбаева менен кучакташып учурашууга жетишти.